Арбаңыздар күндү маанилүү жаңылыктарын түз эфирде баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Мүлккө байланыштуу талаштарын чечүүдө сот, прокуратура жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кызматташуусу күчөтүлөт. Муунай ташыган ишкерлерге 1 миллиард сомго чукул каражат төлөндү. Минкап субсидия берүүнүн мөөнөтүн узартууну көздөп жатат. Ош облусунун Нокат районундагы Исанов айыл аймагында 3 кабаттуу жаңы оорукананын курулушу аяктады. Тоодон чүрүлгөн малды кароосуз калтыруу ууруларга ыңгайлуу шарт түзүүдө. Алай районунда милиция кызматкерлери коопсуздук чараларын сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоого байланышкан маселелер тууралуу кезектеги жыйын өткөрдү. Анда учурдагы Борбор Азиядагы жана өлкө ичиндеги нефть рыногундагы кырдаал жана аткарылып жаткан иштер боюнча тийиштүү мамлекеттик органдардын жана ведомстволордун жетекчилери маалымат беришти. Өлкөнүн ички рыногун муунай заттары менен жеткиликтүү деңгээлде камсыздоо үчүн муунай заттарын импорттоо, май ташыган компанияларга мамлекеттик субсидиянын берилиши сыяктуу иштер тууралуу маалымат угулду. Минкап төрагасы өлкөнүн муунай заттары менен үзгүлтүксүз камсыздоо, муунай продуктулары менен иш жүргүзгөн ар бир компания менен иш алып баруу, импорттоо жаңы келишимдерди түзүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Кыргызстан күйүүчү майлоочу материалдар рыногун камсыз кылуу үчүн Россия, Беларусь, Кытай жана Өзбекстан менен кызматташууда. Муунай затына болгон 1 жылдык керектөө орточо 1,5 миллион тоннадан ашат. Күйүүчү май ташып келүүдө ортодогу айырма үчүн мамлекет 7 компанияга субсидия катары 1 миллиард сомго жакын каражат төлөп берди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына билдиришти. Мекеменин маалыматында каражат ишкерлердин май, июнь айларындагы чыгымдары төлөнүп берилди. Ички керектөөнү канааттандыруу үчүн күйүүчү майлоочу май Россия менен Белоруссиядан ташылып жатат. Жакынкы күндөрү Кытайдан да бензин менен дизелдин алгачкы партиясы келип баштайт. Кененирээк Дүйшөн Шаршенбековдун материалында. Бишкектеги май куючу жайларда кезек күткөндөр байкалбайт. Айрым айдоочулар баанын жогорулашына деле кайыл. Мунайдын болуп турганына шүгүр келтиришүүдө. Кээ бирлери болсо 95 бензинден баш тартып 92ге өтүп жатышат. Арасында нарктын туруктуу кармалып жатканын байкагандар дагы бар. Эми Кудайга шүгүр. Жанагы бензин менен иштетип акча тапкандарга баары бир бар болсо. Балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт. Больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Бул эле болду. Жок болбосун да, бар жакшы. Кымбат болсо дагы. Чөнтөгүңө карап, жумушка карап, машинаны бензинди ошо карап кыязым да. Зарыл болсо эле жок, канча болсо кыязым. Да, за неделю не поменялись, я так не чувствую, но поменялись немного несколько раньше. Ну и так и держится на довольно высоком уровне. 95 койчумун негизи, азыр кымбаттаганга жараша 92 бипауэр коюп атам. Кээде болот 92 коюп калам да. Өлкөдө күйүүчү майлоочу майлардын кору жетиштүү, кооптонууга негиз жок. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдирди. Дүйнөдө дизель, бензин жана суютулган газдын наркы кымбаттап жатканына карабастан өлкөдө наркты туруктуу кармап калуу аракети көрүлүүдө. Маселен, Бишкектеги май куючу станцияларда АИ 92 маркасындагы бензиндин 1 литри 87 сом 90 тыйынга бааланууда. Ал эми дизель отунунун 1 литри дээрлик 100 сомго чамалады. Ал эми суютулган газдын 1 кубу болсо 48 сом 80 тыйынды түздү. Ушул тапта нефтетрейдерлер күйүүчү майлоочу майларды Россия жана Белоруссиядан ташып келүүдө. Ал эми жакынкы күндөрү Кытай Эл Республикасынан дагы бензин менен дизелдин алгачкы партиясы келе баштайт.
Министрлик кабинети мунай ташыган 7 компанияга субсидия катары 1 миллиард сомго жакын каражат төлөп берди. Бул акчалар ишкерлер бензин, дизель жана суютулган газды өздүк баада сатып алып, аны өлкөдө мамлекет бекитип берген нарк менен сатышууда. Ал эми ортодогу айырманы өкмөт төлөп бере турган болгон. Субсидия берүү базистик баадан 20% өлчөмүндө берилген. Тактап айтканда, базистик баа $860 болгон болсо, субсидия $1032 чейинки аралыкта берилчү. Азыркы күндө ошо 1032, 1100 чейинки сатып алуулар жокко эсеп болгондуктан биз ушу базистик бааны дагы анан пайыздык ченди дагы көбөйтүү боюнча сунуш бергенбиз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майлоочу майларга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилгенден бери баа туруктуу сакталып жатканын белгилейт. Мамлекеттик колдоо болбогондо мунайдын баасы азыркы наркынан алда канча кымбат болмок. Ошол эле АИ 92 бензиндин баасы 110 сомго жетип, дизелдин литри 140 сомго бааланып, автогаз 55 сомдон жогору болушу мүмкүн эле. Минкап мындан ары күйүүчү май менен жетиштүү көлөмдө камсыз кылуунун жана бааны туруктуу кармап калуунун үстүндө иш алып барууда. Күйүүчү майлар боюнча, камсыздоо боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандын нефтетрейдер компаниялары менен ошондой эле сырттан импорттоо боюнча сырткы мамлекеттер менен түзүлгөн келишимдердин негизинде иштер алып барылды. Башкача айтканда, Россия менен түзүлгөн келишимдерибиз бар бүгүнкү күндө, Белоруссия менен түзүлгөн келишимдерибиз бар, Казакстан менен түзүлгөн келишимдерибиз бар. Ошондой эле Турция тарап менен түзүлгөн келишимдердин негизинде бүгүнкү күндө камсыздоо боюнча нефтетрейдерлер өздөрүнүн жумуштарын алып барып атат. Майдын импортко болгон көз карандылыкты азайтуу максатында министрлик кабинети нефти чыккан аймактарда чалгындоону жүргүзүп жатат. Ошол эле учурда жаңы мунай заводдорун көбөйтүүнүн истинде иштер жүрүүдө. Ушул тапта Кара Балтадагы Жунда заводу менен Жалал-Абаддагы Кыргыз Петролиум компаниясы модернизацияланууда. Жаңылануудан кийин Европа стандарттарына ылайык келген бензин менен дизель өндүрүлөт. Өзүбүзгө жетиштүү нефтинин запасын казсак дагы бул эки завод бизди камсыз кыла албайт. 100%. Ошондуктан азыр модернизациясы жүрүп атат. Жунданыкы дагы, КПКныкы дагы. КПКга биз баш аяк $400 миллион тегерегинде акча бөлүп, эми 200 биздин мамлекеттен, 200 инвестор тараптан. Модернизация кылгандан кийин 28-жылы ал ошол евро стандарттагы К5 деген бензинди чыгара баштайт. Дизелди качествосы оңолот дегеним да. Ошондо түштүктүн эң жок дегенде $500 камсыз кылат азыр ал жак. Бу Жундадагы реконструкция болуп атат. Бияка да бир $500 миллион Кытай тарап бөлгөн экен, Кытайдын Пекин. Аган азыр жүрүп атат. Ал деле 28-жылы бүтөт. Бул дагы модернизация. Бу дагы К5 чыгара баштайт. Евро стандарттагы бензинди. Ошондо бул Жунда түндүктүн $500 камсыз кылат. Ошондо биздин тияктын 50%, бияктын 50% камсыз болот байы. Калган 50%-ын камсыз кылыш үчүн биз 2 завод салышыбыз керек. Бирөөнү Кеминге, экинчисин ушул Ош же Жалал-Абадка жанакы темир жол өтө турган жерге, жакын жерге. Ошондо бизге тияктан Түркмөнстан, Азербайжан, Ирандан алганга, нефт алганга эгер өзүбүздүкү жетпесе, ошондо жол ачылат да биз. А бияк эми нефтини таап иштетебиз. Кыргызстан мунайды буга чейин Россиядан импорттоп келген. Акыркы убактарда Украинанын дрон чабуулдарынан кийин мунайды ташып келүү кыйындаган. Америка менен Ирандын ортосундагы жаңжалдан улам Ормуз кысыгындагы жагдай мунайдын баасынын кымбатташына алып келип, ал дүйнө жүзүндөгү күйүүчү майдын наркына таасирин тийгизген. Дүйшөн Шаршенбеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек. Кыргызстандын жарандары 20 августтан тартып Кытайга 10 күнгө чейин визасыз кире алышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип Кытайдын мамлекеттик миграция башкармалыгынын маалыматына таянып билдирди. Сагынбек Абдумуталип түшүндүргөндөй, Кытайга 10 күнгө чейин визасыз баруунун жалгыз шарты бар. Кайра Кыргызстанга кайтуусу 3-чү өлкө аркылуу өтө турганын тастыктаган авиабилети болушу керек. Кыргызстандык жаран Пекин же Шанхай же Кытайдын башка бир шаарына визасыз баргысы келсе, ал жакка авиабилети түз алып, ал эми 10 күн өткөндөн кийин Кыргызстанга кайта турган авиабилетин кошуна өлкөлөр аркылуу каттам менен алганы жетиштүү. Мындан тышкары Кытай тарап Кыргызстандын жарандарына Хайнань аралына 30 күнгө чейин визасыз кирүүгө уруксат берди деп билдирди Сагынбек Абдумуталип. Кытай тараптын бул кадамын биз кубаттайбыз, колдойбуз. Ошондой эле бул кадам сөзсүз түрдө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык туризм тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң түрткү берет деп эсептейбиз. Андан тышкары бул Кытай тараптын бул бир тараптуу кадам экенин баса белгилеп кетишибиз керек.
Кытай жарандары үчүн Кыргызстанга кирүү үчүн дагы деле визалык режим сакталып турат. Кыргызстан менен Азербайжан сот адилеттигин санариптештирүү жана сот органдарынын ортосундагы практикалык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча макулдашты. Бул тууралуу Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев жетектеген делегациянын Азербайжандын Жогорку соттунун төрагасы Инам Ибдат Оглу Керимов менен жолугушуусунда айтылды. Жогорку соттон билдиришкендей, тараптар электрондук документ жүгүртүү, сот иштерин каттоо жана бөлүштүрүү, сот материалдарына электрондук жеткиликтүүлүк, видеоконференц байланыш жана маалыматтык коопсуздук маселелерин талкуулашты. Ошондой эле биргелешкен семинарларды, эксперттик жолугушууларды жана адистердин тажрыйба алмашуу сапарларын уюштуруу, сот тутумун санариптештирүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү каралды. Кыргыз тарап Азербайжандын электрондук сот адилеттиги жаатындагы тажрыйбасын үйрөнүүгө кызыктар экенин билдирди. Чүй облусунда жарандардын жер жана мүлккө байланыштуу көйгөйлөрүн чечүү маселеси каралды. Буга чейин да мындай көйгөйлөр көп айтылып келген. Бул багытта соттор, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жумушчу жолугушууда маселелерди талкуулашты. Анда кандай чечимдер кабыл алынганы кененирээк кабарчыбыз улантат. Чүй облусунда жарандардын жер жана мүлккө байланыштуу талаштарын чечүү маселеси талкууланды. Аймак тургундарынын кайрылууларында мындай көйгөйлөр көп көтөрүлүп, алардын келип чыгуу себептерин аныктоо зарылдыгы белгиленген. Ошондой эле мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин ишиндеги айрым көйгөйлөр каралды. Кайрылуулардын 80%га жакыны жер маселесине байланыштуу. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө айрым учурларда кадастр, архитектура жана жер кызматтарынын адистери тарабынан туура эмес же мыйзамсыз аракеттерге жол берилгени аныкталууда. Жер талашы сот аркылуу чечилүүгө тийиш болсо да, аны келип чыгышына себеп болгон кызмат адамдарынын аракеттерине өзүнчө баа берүү зарыл. Бул маселелер Чүй облустук сотунда өткөн жумушчу жолугушууда талкууланды. Ага соттун судьялары, райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары жана айыл өкмөттүн жетекчилери катышты. Катышуучулар маалымат алмашууну күчөтүп, көйгөйлөрдү биргелешип чечүү зарылдыгын белгилешти. Да, мы тоже обращаем внимание, что айыл өкмөттөрү жерлердеги көйгөйлөрдүн көбүн жакшы билишет, бирок алардын баары эле сотко чейин жетпейт. Ошондуктан тиешелүү органдардын биргеликте иш алып баруусу маанилүү. Мындай кызматташтык жакшы жыйынтык берет. мы их и призываем, чтобы они... Жолугушууда жарандардын укуктарын коргоо жана талаштардын алдын алуу боюнча биргелешкен иштерди күчөтүү чечими кабыл алынды. Мындан ары соттор, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ара тыгыз байланышта иш алып барышат. Мындагы негизги максат пайда болгон талаштарды чечүү менен катар алардын келип чыгышына жол бербөө. Бермет Ушункулова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР, Бишкек. Ош облусунун Нокат районундагы Исанов айыл аймагында 3 кабаттуу жаңы оорукананын курулушу толук бүттү. Эгемендүүлүк күнүнө карата колдонууга берүү алдында турат. Буга чейин аймактын эли союз учурунда салынып, авариялык абалга кептелген жайда дарыланчу. Имараттын тардыгынан терапия, хирургия жана төрөт бөлүмдөрү ар кайсы имаратта иш алып барып келген. Кесиптешим Кенжебү Мамасадыкова жаңы оорукананын шарттары менен таанышып келди. Мен азыр Нокат аймактык ооруканасынын Көкбел бөлүмүнүн төрөтүүнүн ичинде турам. Бул имарат 1957 жылдары курулуп, 60 жылдан бери аймактагы Исанов, Көкбел жана Кеңеш айыл өкмөтүндөгү 60 миңден ашуун калкты тейлеп келет. Бирок аталган аймактын эли жакын күндөрү жаңы ооруканалуу болгону турат. Бул жерде 3 кабаттуу заманбап оорукана курулуп бүттү. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата колдонууга берүүгө даяр. Бул экинчи этажыбыз төрөт үйү. Бизде 5 койка төрөт үйү. Буга чейинки эски зданияда отурушкан. Азыр бүт заманбап болуп, ар бир
балага дагы энеге дагы ар бирине шарт түзүлгөн. Жаңы оорукана жарык кенен, аба соргуч, жуунуучу жай, даараткана баары эске алынган. Биринчи кабаты 40 орундуу үй бүлөлүк борбор катары иш алып барып, анда тиш дарыгери, терапевт, педиатр, гинекология жана ийне саюучу бөлмөлөр болот. Экинчи кабатта төрөт үйү жайгашып, үчүнчү кабатында дагы 40 орундуу терапия, хирургия бөлүмү иштейт. Мекеме жетекчиси жаңы жайга буйртма менен медициналык жабдуулар жолдо келе жатканын билдирди. Мурун бир палатада 6-7ден 8ге чейинки бейтаптар жатчу эле. Азыр санитарлык нормаларга дагы талапка жооп бербейт эле. Бирок айла жоктон ошондой болуп жатчу эле. Азыр ошол санитарлык нормаларга дагы талапка жооп берет. Бир палатага 3дөн гана жаткырылат, 3-2ден гана ошондой бардык шарттары менен түзүлүп, бейтаптардын тезирээк айыгуусуна дагы өбөлгө түшөт. Жергиликтүүлөр элет жергесине мынтип заман талабына жооп берген оорукананын салынганына жетине албай сүйүнүп турушат. Алар 20 чакырымдан алыс жайгашкан райондун борборундагы бейтапканага жетүү үчүн түмөн түшүк тартып келгенин айтышат. Эл өтө кыйналган элек. Өтө ноокатка жетпей, пенсиялардан жок, скорый вызов жакшы эмес. Мына тадырып барып келгенден бар жок жакшы болуп, мына пенсиялар ачылды. Бизге скорый кече жакында эле келди, эми больницага барыш үчүн ноокатка районго барышыбыз керек эле. Ошол жерге барыш биз үчүн кыш мезгилинде кар көп жааганына байланыштуу оорулар барышка кыйналат элек. Мына бул жер бизге жакын 12 километр эле. Бул жер жакшы болду биз үчүн. Стерилизация бөлүмүнө бул жерден эртең менен грязный инструменттердин баардыгын алып келишет кыздар. Оорукана менен катар бул жайга чарба бөлүмү үчүн да атайын жай салынган. Кирүү чыгуу эшиктери өзүнчө салынган бөлүмдө бир жолу колдонулуучу медициналык шаймандарды тазалап же жок кылуучу, кир жуучу жана тамак жасоочу бөлүмдөр каралган. Мындай шарт азырынча райондо биринчи жолу гана түзүлүп жатат. Ашканада заманына жараша талапка ылайыктуу курулду. Азыр кирип көрсөңүздөр болот. Андан сырткары кир жуучу жай курулду. Кири ушул жерде жуулуп, тазаланып, үтүктөлүп бейтаптарга берилет, жаткан ооруларга. Жаңы оорукана пайдаланууга берилгенден кийин эски имаратты капиталдуу оңдоодон өткөрүү максатталууда. Ал эми учурда бейтаптарды кабыл алып жаткан бала бакчанын орду өз профилинде ишин улантат. Терапия өзү бул жака которулган болсо, биз капремонт кылып, бул эски зданиясын бала бакча кошумча берсек, балдардын дагы жана мектепке тартылуусу проценти бизге көбөйөт да. Анан экинчи көйгөй эм районго же болбосо областка жарандарыбыз бар дарыланчу, бүгүн өзүнүн жерибизде эле ушу жерде дарыланып, лечение алып чыгып кете беришет. Ушу көйгөй чечилди деп ойлойм. Жаңы мекеменин долбоору 2017 жылы түзүлүп, 2023 жылы гана колдоого алынган. 143 миллион 800 миң сомдук жумуш 2024 жылдын сентябрь айында башталган. 60 миңден ашуун калкты тейлеген ооруканада 50 кызматкер иштейт. Кенжеби Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Ош шаарындагы борбордук базардын ордуна жаңы маданий туристтик комплекс куруу пландалууда. Долбоордо эс алуучу жайлар, соода түйүндөрү жана Оштун тарыхын тааныткан этно борбор болот. Комплекс шаар тургундары жана туристтер үчүн заманбап эс алуу жайына айланат. Долбоорду ишке ашыруу боюнча шаар мэриясы менен базардын менчик ээлери меморандумга кол коюшту. Курулуш жеке менчик ээлеринин ири көлөмдөгү инвестициясынын эсебинен жүргүзүлөт. Ошондой эле жер ээлерине компенсация берүү маселеси долбоордун алкагында каралат. Курулуш иштерин 1 сентябрдан баштоо пландалууда. Ош шаарындагы Сулайман тоонун этегинде жайгашкан 17-кылымга таандык Асаф ибн Бурхия күмбөзү реставрациядан өтүүдө. Ал Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин каржылоосу менен жүргүзүлүүдө. Тарыхый эстелик акыркы жолу 1980 жылдары оңдоодон өткөн, 2013 жылдан бери күмбөздүн чатырынан суу өтүп, нымдуулуктун айынан кыштары талкаланып, ички шыбактары түшө баштаган. Учурда адистер күмбөздү тарыхый өзгөчөлүгүн сактоо менен 17-кылымдагы ыкмаларга жакын технологиялар аркылуу калыбына келтирүүдө. Ошо көне тарыхчылары мамлекеттик программасынын негизинде Асаф ибн Бурхия күмбөзү реставрация, консервация иштерин жүргүзүү пландалган. Ошо пландын негизинде былтыркы жылы сметалык, документациялык иштери аяктап, быйылкы жылы ошол атайын тендер негизинде подрядчы тандалып алынып, август айынын башынан ушул Асаф ибн Бурхия күмбөзүнүн реставрация, консервация иштери башталып атат. Бул күмбөздүн маалыматын айта турган болсок, бул уникалдуу 17-кылымга таандык ошол өзүнүн мындай
17 кылымга таандык жападан жалгыз уникалдуу күмбөз десек болот. Чүй облусунда айнек продукциясын чыгарган глаз борбор ишканасын августтун аягында ишке киргизүү пландалууда. Заводдо 300 жаңы жумуш орду түзүлөт, ишкана айына 12.000 чарчы метр, жылына 144.000 чарчы метрден ашык продукция чыгарууга жөндөмдүү болот. Анда айнек пакеттери жана жарыкты чагылдыруучу айнектер өндүрүлөт. Жаңы өндүрүш ички рынокто атамекендик продукция менен камсыздап, импортко көз карандылыкты азайтууга шарт түзөт. Мындан тышкары ишкананын ачылышы Чүй облусунда өнөр жайды өнүктүрүүгө жана салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө өбөлгө болот. Баткенде быйылкы жаңы окуу жылына 3 мектеп жана 3 балабакчанын ачылышы пландалууда. Жалпысынан аймакта 30га жакын билим берүү мекемеси курулуп жатат. Мындан сырткары чек арадагы жолдор оңдолуп, аймактын инфратүзүмү жакшырууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз айтып берет. Бул эски имаратта көп жылдардан бери балдар билим алып келген. Акыркы жылдарда талапка жооп бербеген билим уясына окуучулар батпай калган. Жаңы жер айылындагы мектеп маселеси эми артта калды. Анткени айылга 500 орунду заманбап мектеп курулду. Айылда эч кандай типтүү мектебибиз болгон эмес. Биз эски айыл өкмөтүнүн имаратына курулган мектепте окуганбыз. Албетте окуучуларыбыздын саны өсүп, эл өскөндүгүнө байланыштуу окуучуларыбыз батпай, тыгындык пайда болуп келген. Мына эми бүгүн быйылкы жылы ушу 2026 жылдын эртең 1-сентябрына карата мектебибиз ачылган турат. Бул биз үчүн чоң кубаныч, анткени заманбап бүт бардык шарттар менен курулууда. Баткенде 2026-2027 жаңы окуу жылына 3 мектеп, 3 балабакчанын ачылышы пландалууда. Жалпысынан аймакта 30га жакын билим берүү мекемелеринин курулуштары колго алынган. Эскилиги жеткен мектеп, балабакчаларды оңдоого буга чейин мындай көңүл бөлүнгөн эмес дейт жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Мына өлкө жетекчибиз Урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан өзгөчө Баткен облусуна көңүл бөлүнгөндүктөн бүгүнкү күндө жалпы эле ушул биздин аймакта өзгөчө заманбап үлгүдөгү мектептердин ачылып жатканы, курулуп жатканы бул келечек муун болгон биздин ушул Баткен облусунун өсүп өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошо турган мыкты инсандардын тарбияланышына шарт түзүлүп жатат. Мектеп балабакчалардан сырткары аймакта саламаттыкты сактоо жана ички жолдорду оңдоого да республикалык бюджеттен ири суммада каражаттар бөлүнүп, натыйжада алыскы аймактагы элдин жашоо турмушу кыйла жеңилдегенин жергиликтүүлөр белгилешүүдө. Кыргызстан боюнча курулуп жаткан курулуштардын эсеп саны жок да, бул эми биздин элибиздин бактыбызга ушул жакшы адамдар башыбызга келип, бюджетти эч кимге алдырбай толтуруп, бардык тармактарды иштетип ататтар. Мурда Баткен облусу бийликтин көңүл четинде калып, элдин жашоо турмушу оор болгон. Акыркы жылдары аймактын негизги көйгөйү болгон чек ара маселеси чечилип, дубанды өнүктүрүү үчүн республикалык казынадан ири каражаттар бөлүнүүдө. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Быйыл Талас облусунун инфратүзүмүн өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул максатта аймакта эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата 7 ири объект курулууда. Алардын бири Баластан борбору 1 миллиард сомду түзгөн уникалдуу долбоордун Талас шаарына кандай пайдасы бар? Курулуштун артыкчылыгы менен аймактык кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков тааныштырат. Мындай кооз имараттар Таластан башка эч жерде жок. Бул Баластан шаарчасы эгемендүүлүк майрамына карата учурда ачылууга даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми аталган аймак буйруса Disneyland сыяктуу балдарды чогулткан оюн-зок борборун айланары айтылууда. Уникалдуу долбоор балдарды өнүктүрүүгө багытталган. Бул жерде IT академия, кинотеатр, амфитеатр, музей, түрдүү иримдер, оюн-зок аянтчалары жана өнүктүрүү борборлору иштеп баштайт. Ошондой эле заманбап шарттагы дүкөндөр, конгресс зал, тамактануучу жайлар жана үй бүлөлүк эс алуу зоналары жайгашат. Урматтуу президентибиздин колдоосу менен, Эрмат Жумаевичтин демилгеси менен бүгүнкү күндө ошол Баластан оюн-зок борбору курулуп атат.
Кудай кааласа бунун баардыгын салгандан кийин өзүн актаганга мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени канча деген жумуш орундар менен камсыз болот. Кышында жылуу, жайында салкын, элге да ушул жерге келип, бала чакасын келип, оюн зоок борборго таштап коюп, же кинотеатрга көрсөтүп, бул жерде эз алып келип, соода кылып, анан кийин бардык шарт түзүлгөндө чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Аталган шаарча Талас аэропортуна жакын аймактагы 6,5 гектар аянтка курулууда. Объектиде 500 жумушчу иштеп жатат. Курулуш бүгүнкү күндө 95% аяктап калды. Бул 9 блоктон турган 18.800 квадрат метр түзгөн зданиялар. Дизайнда ушундай эми типа Диснейландты мындай айтканда Таласка алып келди. Бул эми Таластагы эң чоң долбоорлордун бири да бул. Фасадный жумуштар бүттү. Ички отделкалар дагы бир 90% бүтүп калды. Сапаттуу бардыгы жер жумушунан арматураларынан баштап бардыгын по проект салып келатабыз. Брусчаткабыз деле бир 50% аяктады. Борбордун Талас шаарына пайдасы көңүл ача турган чоң аянтчага айланат. Башкысы 200дөн ашык жаңы жумуш орду түзүлөт. Учурда мэрия бул ири объектини сапаттуу тейлөө жагын караштырууда. Өзүнчө муниципалдык бул жерде ишкана ачылат. Баластан деген пландаштырып атабыз. Шаардык кеңештин депутаттары менен Нуржанов Алиязы паркты бардыгын бириктирип бир муниципалдык ишкана кылабыз бул жактын бардыгын. Анткени мунун эртеңки күнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыгы боюнча ушу керектүү, эмне керек болсо бардыгы ошол муниципалдык ишкана башкарат да, Кудай буйрса. Белгилей кетсек, мындай шарттагы борбор өлкө боюнча Талас шаарында гана курулууда. Жалпы 1 миллиард сомдон ашык каражат жумшалууда. Аталган шаарча эгемендүүлүк майрамында президенттин катышуусунда ачылат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Жайыттан түшүрүлгөн малды көзөмөлсүз калтыруу ууруларга жол ачууда. Ошого байланыштуу Алай районунда милиция кызматкерлери тургундарга малды өзгөчө түнкүсүн коопсуз жерде кармоо зарылдыгын эскертишти. Жыл башынан бери аймакта мал уурулук боюнча 12 факты катталып, уурдалган мал табылып, ээлерине кайтарылган. Темага кабарчыбыз токтолот. Жайдын аягы күздүн башы. Бул малда малчылар менен тургундар тоодон түшүргөн бодо малын адырларда кайтарышат. Бирок айрым учурларда мал каралбай калып, анын артынан уурлук фактысы катталууда. Ушуга байланыштуу Ош облусунун Алай районунда милиция кызматкерлери уурлуктун алдын алуу максатында малчыларга жана тургундарга эскертүү иштерин жүргүзүүдө. Алар бодо малды көзөмөлсүз калтырбоону, айрыкча түнкүсүн коопсуз жайда кармоону эскертишти. Андагы мал ээлерине малды жалгыз калтырбоо, түн ичинде аркандап калтырып койбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул иш-чаралардын максаты мал уурулук болгондон кийин кылмыштын кесепети менен күрөшүү эмес, ага чейинки мал уурулукка түрткү болгон жагдайларды аныктап, аны жоюу боюнча иш алып баруу болуп эсептелет. Алай районунун тургундарынын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен алектенип, үй бүлөсүнүн негизги кирешесин ушул тармактан табат. Андыктан малдын коопсуздугун камсыз кылуу ар бир кожоюндун жоопкерчилиги. Буга чейин катталган бир катар кылмыштардын бети ачылып, жоголгон жандыктар ээлерине кайтарылган. Райондун эң алыскы аймагы болуп бул Сармоол айылы болуп эсептелинет. Бул ушул видео камера негизинде кылмышлыктын, укук бузуулардын алдын алуу максатында жана ушул баягы ар бир унаа дейбизби, адамдардын кыймыл аракети боюнча ушудан биз карап турабыз. Кылмыштарды жана укук бузууларды аныктоодо, ошондой эле шектүүлөрдү издөөдө санариптик технологиялардын жардамы чоң. Алай районунун 31 жерине орнотулган көзөмөл камераларынын жардамында тиешеси бар адамдарды аныктоого жана издөө иштери кыйла ыкчам жүрүп жатат. Буга чейин бул камералар аз учурунда кызматкерлерге көптөгөн убакыттар талап кылынган. Себеби айыл жергесинде жарандар ар ким өз тиричилиги менен болуп көрбөгөн учурлар, билбеген учурлар көп кездешип, кызматкерлерге оор учурлар жараткан. Бүгүнкү күндө санариптештүүнүн жардамы менен өзүбүздүн, аз сиздер дагы көрүп өтөсүздөр, өзүбүздүн имараттын ичинде серверибиз жайгашкан. Ал жерден дагы көрүп, камераларды башкарганга мүмкүнчүлүк бар. Видео көзөмөлдүн натыйжасында жыл башынан бери Алай районунда мал уурлук боюнча 12 факт катталган. Учурда алардын баары боюнча уурдалган жандыктар табылып, ээлерине кайтарылган.
Эртөштүк Нурбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз, андагы темалардан кыскача. Бишкекте Шуку саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата базарлар жабылып, соода борборлору иштебейт. Дүйнөдө ийри иш-чаралар учурунда кандай чектөөлөр болгонун кабарчыбыз билип көргөн. Көчмөндөр оюндарындагы жашоо жарыш сынагына Нарын облусунан Абышбаевтердин үй бүлөсүнүн даярдыгы тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Алга футбол клубунун спорттук базасына жаңы шарттар түзүлдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов өлкөнүн билим берүү мекемелеринин жаңы окуу жылына даярдыгы маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Мектептердин жана бала бакчалардын даярдыгы, педагогикалык кадрлар, окуу китептери жана зарыл жабдуулар менен камсыздоо маселелери талкууланды. Билим берүү объектилеринин курулушунун жүрүшүнө, аларды пайдаланууга берүү мөөнөттөрүнө, ошондой эле мектептерде жана бала бакчаларда капиталдык оңдоо жүргүзүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Улан Маматканов жаңы окуу жылында республиканын мектептеринде 1.586.000ден ашык бала билим алаарын белгиледи. Анын айтымында жаңы окуу жылынын негизги өзгөрүүлөрүнүн бири 12 жылдык мектеп билим берүүсүнө өтүүнүн экинчи этабын ишке ашыруу болот. Быйыл 3 класстын жана 8 класстын окуучулары жаңы окуу программалары жана окуу методикалык комплекстер боюнча окууну башташат. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына мектептердин жана бала бакчалардын тиешелүү даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырылды. Ошондой эле Улан Маматканов мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жана анын түзүмдүк мекемелерин Кыргыз энциклопедиясы жана терминология борборунун, окуу маалымат жана котормо борборунун, ошондой эле Кыргыз тили гезитинин редакциясынын жетекчилери менен жолугушту. Анда мамлекеттик тилди үйрөтүү жана аны билүү деңгээлин баалоо, терминологиялык базаны өркүндөтүү, окуу методикалык материалдарды даярдоо, ошондой эле котормо жана редакциялоо иштеринин сапатын жогорулатуу маселелери талкууланды. Улан Маматканов ошондой эле Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин тестирлөө борборунун иш уюштуруусун жана мүмкүнчүлүктөрүн көрүп чыкты. Борбордо мамлекеттик тилди билүү деңгээли бааланат. Министрлер кабинетинин токтому кабыл алынгандан кийин тестирлөөдөн өтүүгө суроо талап жогорулаганы белгиленди. Ири эл аралык иш-чаралар